Adaхан Kimsenbayич Karkıranı satkan boyunca bugünkü günü eç kim unçuk elek. Al boyunca dağı Adaхан Kimsenbayich жооп берет. Алмаз мырза, эмне жооп бербей эле койдуңуз деп атасызбы? Мен суроо бердим да. Жооп бербей деп атасыз. Мен айтпадымбы? Соңку 30 жылда жасалбаган иштер азыр жасалып атат дегендердин баары жалган экен да, туурабы? Өтө өкүнүчтүү, урматтуу кесиптештер. Колдобойт деген эч ким жок, бирок бир суроо бар эле да. Мына соңку 7 жылдан бери Адылбек мырза каржы министринин орун басары, каржы министри болуп келатат. Бүгүн мен эмес, бүгүн бийликтегилер туруп алып айтып атат. Соңку 5-6 жылдан бери бизге пайдасыз кредиттер алынган. Өтө чоң мындай бир коррупцияга малынган бийлик болгон дейт. Сиздин министрлик кезиңизде да ошолордун баары. Кандай карайсыз ушул айтылып аткан сын пикирлерге? Adaхан Kimsenbayич, мен 2015-тен 2018 жылга чейин министр болуп иштедим. Ага чейин орун басар болуп иштедиңиз. Жок, министр финанс министринде орун басары болуп иштеген жокмун. Экономика министрлигинде орун басары болуп иштегем. Финанс министрлигинде министр болуп иштедим да. Мен иштеп турган убакта биз чоң жакшы бир нормативдик укуктук актыларды дагы кабыл алганбыз. Ошол эле бюджеттик кодексти, ошол эле салыктык эмес өлчөмдөр жөнүндө кодексти, эки чоң бюджетке тиешеси бар кодексти алганбыз да. Ошо бюджеттик кодексте эл аралык болобу чыгылып көп маселелерди чечкенбиз да. Пландаштыруу маселесинде дагы мурда финанс министрлигинде акчаны баягы адам фактор абдан эме болчу да, буга бөлөм, буга бөлбөйм деп. Келгенде биз кассалык метод деп киргизгенбиз. Түшкөн кирешеге жараша автоматтуу түрдө ошо программа министрликтерге бөлүп берчү да. Бул жерде жана баягы адамдык факторларды биз жокко чыгарганбыз да. Капиталдык салымдар боюнча өкмөттүн токтому менен кабыл алынды жана бюджеттик кодекс боюнча. Мен ойлоп атам, эми дайыма өнүгүү болуш керек да. Мен иштеп турган убакта көп жакшы нерселер жасалган, бирок аны менен эле токтолбой, мен ойлоп атам, азыр дагы мындан ары жылууга дагы жаңы ыкмаларды, нормативдик укук актыларды киргизүүгө мен дайыма даярмын сиздер менен чогуу. Анда ошол соңку 30 жылда жасалбаган иштер азыр жасалып атат дегендердин баары жалган экен да, туурабы? Алардын баары сиздин кезиңизде эле иштелип койгон турбайбы? Алмаз мырза, эмне жооп бербей эле койдуңуз деп атасызбы? Мен суроо бердим да. Мен айтпадымбы? Дайыма алдыга жылууга биздин мүмкүнчүлүк бар. Өз кезегинде дагы жакшы жумуштар жасалган, мындан ары дагы жакшы жумуштар жасалат. Мына биздин жолду бириктирип аткан альтернативалык жол дээрлик бир 900 миллионго чыгып кетти деп атат да. Мына ошол сиздин министрдин орун басары болуп, министр болуп иштеп тургандагы келинген кредит бул. Ошо кандай карайсыз азыр? Караңызчы, бирөө айтат 900 миллион болду дейт, бирөө айтат 600 миллион эле доллардын тегерегинде болуп атат деп. 1 километри кандай болуп калды? Алтын жолго айланып кетип бартабы. Ошондо кандай келишим түзгөнсүздөр сиздер? Мен тактап туруп кийин айтайын да. Мен жооп берип койчумун мага. Adaхан Kimsenbayич, мен жооп берди айткан жок, мен сөздү укпай калдым. Ошо 30 жылды 30 сокку деп угуп алыптыр. Ошого мен 30 жыл деп айттым. Ойлоңуз, мен отуруп бул жерде сизге комментарий берип атат деп. Билбейм, жооп берейин деп эле кая микрофонду өчүрүп койгондон. Ошондуктан сиз эгер тактап жооп бере турган болсоңуз мындай. Адыл мырза, биз экөөбүз бири-бирибизди билебиз. Көптөн бери эле билебиз. Ушул альтернативалык жолдун бүгүнкү күнгө чейин баасы канча болду? Ошону бир байкап туруп бизге жазуу жүрүндө берип койсоңуз да. Таланттуу Мамач, сиз келелеңиз тиги Улан Бердибаевич отурганда мен сунуш бердим эле. Ушул жаңы баягы жумуш ордуна бекип аткан сунуш президентибиз сунуш кылган адамды суроо бербей эле колдоп берип ишине узаталы. Иши башталгандан кийин дагы чакырабыз келип иши боюнча суроо берип жооп берет деп сунушумду добушка койду эле. Улан Бердибаевич, сунушум добуштан өттү. Сиздер бүгүнкү күнү регламент менен иштеп атасыздарбы же баягы жакындык, тааныш, билиштик мененби? Мен түшүнбөйм да. Бир күн айтасыздар. Процедурныйда
суроого жооп бербейт деп. А бүгүн болсо 3-4 депутатка мына жаңы кандидат болуп келип аткан вице-премьерибиз суроолоруна жооп берип атат. Улан Бердибаевич, унчукпай отурасыз. Ар кандай суроолордун бардыгына жооп берип атат. Эми сиз алып барсаңыз, мындай калыстык менен алып бараңыз да, сунушубуз өттү. Өткөндөн кийин сиздер мына Нурбек Өмүрбекович да турат. Өзүңүздөр ушу жерде депутаттарга күпүлдөйсүздөр. Процедурный да жооп бербейт деп. Бүгүн эмне унчукпай мына Адахан Кимсенбаевич чыгып алып айтып атат, кредит боюнча 17-18 жылы кредит алган деп. Адахан Кимсенбаевич каркыраны саткан боюнча бүгүнкү күнү эч ким унчук элек. Ал боюнча дагы Адахан Кимсенбаевич жооп берет. Кыргыз элинин астында, кыргыз мамлекетинин мыйзамынын алдында. Бүгүнкү күнү кандай эле сиздер үчөөңүздөр отуруп алып, унчукпай суроого жооп бергизип, ар бир процедурныйга жооп бердирип атасыздар. Деп ар бир депутатка сиздер калыстык менен ошол сунушубуз добуштан өттүбү? Өткөндөн кийин өзүңүздөр каалоо тилегиңиздерди айтып, ушул Адылбек Алешевичке сөз бердиңиздер. Суроосуна жооп бергизип отурасыздар да, ошон үчүн калыс алып барыңыздар. Уруксат берсеңиздер, Талгат Турдуманович, урматтуу Акылбек Тоозбаевич, бул жерде эч кандай тааныш билиш жок. Регламент боюнча эгерде депутат ортого чыгып сүйлөйм десе, суроо бергенге мен милдеттүүмүн. Андан кийин эми нар жагы депутат өзүнүн укугунан пайдаланат экен. Аны мен чыкпа, сүйлөбө деп айта албайт экенмин. Ошону бир эске алып койсоңуздар. Эми мен айтып атам, регламент боюнча жооп бербейт деп айтып атамын. Айтып атамын. Регламент боюнча ортого чыгып суроо бергенде жооп бербейт деп байдан бери какшап айтып атамын. Эми азыр мына суроо жооп бүттү. Кичине сабыр кылып туруңуздар. Бүттү, добушка берип бекиттик го. Рахмат.